Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Amansыздарбы кыргызстандыктар? Менин аты жөнүм Жыргал Чоянов. Мен бул видео менен атайын бизде ушул бакай деген таксырыбыз бар экен. Мен ошол бакай таксырга кайрылайын деп чечтим. Эгерде ушул видеону көрүп аткан болсоң, бакай таксыр, сенин кулагыңа күмүш сырга болсун. Жана мен күндүзү Facebook'тан бир видеоңду көрдүм, жаның аксакалды коюп алыпсың да, аксакал не дейт, мен Мурат ажыны кетирдим дейт, Чубак ажыны кетирдим дейт, Максат ажыны кетирдим дейт, кыскасы көп эле нерселерди айтты да. Көп эле нерселерди айтты. Анын жанында туруп алып сен телефонуңа карама алып, бул Абдышүкүр, бул Абдышүкүрдүн аркасында көп нерсе бар депчи. Мен сага бир нерсени айтып коеюн, бакай таксыр. Биздин аалымдардан айланбагын. Биздин аалымдарга асылбагын. Эгерде түшүнсөң, ушул биздин аалымдар бар. Биздин сага, мага Алла тараптан ушулар аркылуу бизге дин жеткирди. Ар бир эшикке, ар бир тешиктерден бери калган жок дин жетпеген жер. Ушул аалымдарыбыз бар, алхамдулилла. Мына оозубуздан алхамдулилла деген сөз чыкканына биз шүгүр айтышыбыз керек. Сен астагфиралла деп айткан сөзүңө шүгүр айт. Сен намаз окуп атканыңа шүгүр айт. Бунун баары неден келди? Бунун баары ушу биздин аалымдардын эмгегинен, мээнетинен, ушулардын дуасы менен келди. Ушул аалымдар бар, дүйнө жүзү турат. Бул аалымдар менен сен азылдашпагын, бакай таксыр. Ушулардын дуасы менен, ушулардын көз жашы менен, ушулардын тизеси жооруп окуган намаздары менен, ушулардын бүт нерсесин жыйыштырып коюп ушул динге кызмат кылып ушул Алла деп дуа кылгандын урматынан турат ушул жер жүзү. Түшүнсөң, сен бул жерде туруп алып туруп олорго асыласың. Не, сага муфтият керекпи? Муфтиятка өзүңдүн адамын коюшуң керекпи? Бизге паркы жок, ким келсин муфтиятка? Бизге илимдүү, диндар адам келсе болду бизге. Сен неме биздин устатыбыз Абдышүкүр Нарматовго асылып атасың? Сен Абдышүкүр Нарматовдун бар го, мына тырмагынын кирине дагы жарабайсың. Экинчи дагы мен сага айтып коеюн, дагы бир жол биздин аалымдарга асыла турган болсоң, мен сага мына Алланын астында, мына видеодо мен бүт кыргыз элинин астында айтып коеюн сага. Биз Ош шаарынан жаштар Бишкекке барабыз. Бишкекке баргандан кийин бакай кеч болуп калбасын айтып коеюн. Мен сага айтып атамын. Биз дагы кыйкырып, биз дагы чыгып сүйлөштү билебиз. Ушундай эле кыйын экенсиң, ушундай эле баатыр экенсиң, ушундай эле адилеттүү экенсиң. Неге чо Баткенге барбадың? Бизге тажиктер кол салып, бизди бомбалап, бизди атып атканда, биздин үйлөр күйүп атканда неге барбадың сен? Не ошо жерге барып алып туруп, телефонун көтөрүп алып сүйлөп жүрбөдүң? Ушундай эле адилеттүү экенсиң. Алымдардан башка адамдар түгөнүп калыппы? Канчалаган коррупционерлер жатат. Не ошолорду айтпай атасың? Не, муфтиятка бирөө жарым сага акча берип койгонбу? Алланын азабынан корккун, мен сага айтып коеюн. Алланын азабынан корккун. Алымдар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мураскорлору деген сөз бар. Ошону кулагыңа куюп алгын билбесең. Мен сага айтып коеюн. Башка бирөөлөрдү сөз кыл, башка бирөөлөрдү айткын. Алымдарды ордуна койгун айтып коеюн. Алымдарды ордуна койгун, бакай. Мен сага айтып атам, лично мына Жыргал, фамилиям Чоянов. Видеомду көргөн болсоң, мага кайрылгын. Сүйлөшөбүз. Сен менен любой жерде сүйлөшөм, бакай. Кечиресиздер. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.